Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу долбоорунун алкагында Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Тосор айылынын биофермерлеринин Тосор органик кооперативинде шире чыгаруучу жабдыктар жана муздатып сактоочу кампасынын ишке киргизилишин облус губернатору, район акими жана Койка эл аралык кызматташуу агенттигинин директорунун орун басары долбоор жетекчилиги жалпы айыл эли менен расмий ачылыш аземин өткөрдү. Урматтуу коноктор жана Тосор айылынын тургундары, бүгүнкү Тосор органик кооперативине муздатуучу кампастын жана шире өндүрүү линиясын тапшыруу аземине кош келиңиздер. Президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Иманбетов Ильяс Жеңишевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Тосор айылынын тургундары. Бүгүн айылыбызда жакшы иш-чара өтүп атат. Биз ушуну менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү ачылыш айылыбызга абдан жакшы, пайдалуу иш алып келет деп ишенебиз. Биздин демеушүлөргө дагы баарыбыздын атыбыздан бир чоң ыраазычылык. Кээ бир жылдары өзүбүздө белгилүү кичине өндүргөн продукцияларыбызды сатыш ишине кыйынчылык туудуруп калып аткан убакыттар болуп атат. Бүгүнкү ачылыш ушул кийинки жылдардан баштап андай бизде маселе болбойт деген терең ишенич бар. Бүгүнкү салтанаттуу күнүбүз менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Быйылкы жылы областыбыздын аймагында көп ушул мектептер, бала бакчалар, жолдор жасалып атат, өзүбүздө көрүп атасыздар. Каракол шаарында абдан жакшы президентибиздин өзүнүн көзөмөлү менен жакшы иштерди аткарылып атат. Элибизде журтубузда тынччылык болуп, аманчылык болуп, ушул күндөн күнгө жакшы бир ачылыштарда ушул жолу өткөрүлөт. Баарыңыздарга бекем ден соолук, аманчылык, ийгилик каалайм. Тосор элинин көбөйүп, өнүп, өсө беришине чын жүрөктөн тилектешпиз. Рахмат туугандар, көңүл бурганыңызга. Чоң рахмат Ильяс Жеңишевич. Кийинки сөз Кыргыз Республикасында Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин өкүлчүлүгүнүн директорунун орун басары Жи Юнгын мырзага берилет. 안녕하십니까. 저희는 고이카 kirgiz 사무소 지윤근 부소장이라고 합니다. Саламатсыздарбы? Мен Кыргызстандагы Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин өкүлчүлүгүнүн директорунун орун басары Жи Юнгын. Ысык Көл областынын губернатору, акими жана башка мамлекеттик кызматкерлер биздин бүгүн Тосор айылына берген муздаткыч кампа жана шире чыгаруучу линиясынын ачылышына келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. 고이카는 2019년부터 진행하고 있는 유기농업 정책 이행 지원 및 역량 강화 사업은 키르기즈스탄의 유기농업의 발전을 이끌어내고 있다고 평가됩니다. Жана ошондой эле азыр Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарбанын саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйканчылардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча долбоор 2019 жылдан бери азыр жүргүзүлүп келатат. Жана ошондой эле бул долбоор абдан жакшы жетишти деп жакшы баалап жатышат. 고이카는 K-사 농업 지역 발전을 위해 다양한 협력 사업을 진행해 오고 있으며 많은 조합들과 협력 관계를 맺고 있습니다. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын дыйканчылык сферасын өнүктүрүү үчүн биз көптөгөн кызматташтыктарды азыр жүргүзүп жатабыз. 토소로 조합은 코이카가 경험한 많은 조합 중 가장 적극적이고 진취적으로 사업을 추진하고 있는 조합입니다. Жана ошондой эле Тосор органик кооперативи бул биздин ошо проекттин ичиндеги болгон кооперативдердин арасында эң активный кооперативдердин биридир. 냉장 설비와 공유된 냉장 설비와 건조 설비를 주스 설비를 바탕으로 토소로 조합의 성장에 초석이 되길 기대하며 키르기즈 유기농업 발전과 이식불주 지역 발전을 이끌어 나가시길 기대하겠습니다.
жана ошондой эле биз колдоо көрсөткөн ушул муздаткыч кампа жана шире чыгаруучу линиясы Тосор айылын жана Ысыкөл областынын баардыгын өнүгүүгө бир основа болуп берет деп ишенебиз. 끝으로 유기농업 사업 수행을 위한 사업 수행단의 노고에 깊은 감사 인사드립니다. 감사합니다. Жана ошондой эле сөзүмдүн аягында ушул биздин органика проектине активдүү катышып бергениңиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Жыйыныңызга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз Жети-Өгүз район мамлекеттик администрациясынын башчысы Тагаев Муратова Абдыкадыровичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу ардактуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу Ильяс Жеңишевич. Эң обалы сиздерди бүгүн мына биздин Тамга айыл өкмөтүндө Тосор айылында ушул иш-чаранын ачылышы менен райондук мамлекеттик администрациянын атынан баарыңыздарды куттуктайм. Мен буга чейин бала бакчага келип таанышканда бул имарат болуп аткан ишкана менен дагы жеринде көрүп таанышып кеттим элем. Негизи мына койка уюмуна өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Мына кечеги губернатор Ильяс Жеңишевич караколдо бул кишилерди кабыл алып, деги эле биздин көл өрөөнүндө ошол кичүү ишканаларды көбөйтүү боюнча бир топ пикир алмашуулар болду эле. Бүгүн койка ишканасы Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрацияга келип, ал жерден дагы биз тийиштүү мүмкүнчүлүктөрүбүз эмне Жети-Өгүз районунда кайсы ар бир аймакта кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ал боюнча дыйкан фермерлер менен жолугушуу өткөрүп өз ара пикир алмаштык. Кудай буюрса бул жакшы көрүнүш. Мына быйылкы эле жылы ушуга окшогон дагы бир ишкана биз бул Жагылчак айыл өкмөтүндө Кичи Теректе, Ак Теректе Сары кыз деген бренд менен бүгүнкү күндө Казакстан, Россияга экспорт жасап атат. Ошолорго да мүмкүнчүлүк берип, ошол иштебей 10 жылда туруп калган компанияны ишке киргиздик. Мына бүгүнкү күндө азыр жумуш орду менен кансыз болуп, биздин абаларыбыз, эже карындаштарыбыз ушул жерде жумуш орду менен кансыз болду. Мындан сырткары мына урматтуу Ильяс Жеңишевич бүгүнкү күндө ушул кичи орто ишкерлерди колдоо ар бир айылда ошого окшогон ишканаларды көбөйтүү боюнча дагы тапшырма болгон. Анын негизинде мына бул кооператив дагы бизге кайрылган, проектисин жазган экен, как кургатуу боюнча. Биз карап, азыр Кудай буюрса, мен мына көпчүлүктүн астында айтып коеюн, ушул райондук өнүктүрүү фондунун атынан акимдин ошол өнүктүрүү фондуна кайрылышкан экен. Ал жерден Кудай буюрса 2 миллион сом акча сурап атышат. Биз аны Кудай буюрса бөлүп беребиз 2 миллион сом ушул ишканага. Бул катты кургатуу боюнча. Анын эң обалы негизи бизде ушуга окшогон мына урматтуу президентибиз Садыр Нурбожоевич тарабынан дагы министрлик кабинети тарабынан, Ильяс Жеңишев тарабынан бүгүнкү күндө областта ушундай тапшырма бар. Ар бир жерде мейли ал көп болбосун, 10 киши болобу, 15 киши болобу, 20 киши болобу, айыл элет жеринде ошол кичи ишканаларды көбүн эсен биз ачканга өзүбүз кызыктарбыз. Ошондуктан мындан ары дагы ошол болгон иш-чараларга болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Эң негизгиси ошондуктан элибизде журтубузда ынтымакчылык болсун, топчулук, заманыбызда тынччылык болсун. Жүз көрүшүп, жакшы самалыктарда сиздер менен бирге болуп, Кудай буюрса, кийинки жылга дагы өзгөчө бир пландарыбыз бар. Ошол иш жүзүнө ашырганга биз күч аракетибизди жумшайбыз. Рахмат баарыңызга. Чоң рахмат Муратова Абдыкадырович. Кийинки сөз Тамга айыл өкмөт башчысы Баяманов Талай Такеновичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, саламатсызбы Ильяс Жеңишевич, Муратова Абдыкадырович, саламатсыздар койка уюмунун жетекчилери, өкүлдөрү. Бүгүн биздин Тамга айыл аймагынын ичинде караштуу Тосор айылында жакшы саамалык иш-чара болуп атат. Ошо Тосор органик кооперативинин астында уюшулган ушу цехтин ачылышы. Бул биз үчүн аябаганда жакшы нерсе болуп атат. Себеби ушул айыл аймагыбыздагы тек эле Тамга айыл аймагы эмес, кошуна айыл аймактардын ушу өндүрүлгөн жер жемиш продукциясы элдердин кайра иштетип, ошолордун ошо өндүрүлгөн продукцияны башка тышкы рынокко чыгарууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Эми жалпы отурган бардык тургундар, айыл тургундары бүгүнкү дагы уже айтып кетет элем, майрамыңар кут болсун. Ушул иш-чаранын келечеги кең болуп эле ишкананын жергиликтүү бийлик тарабынан жана ошондой эле коомчулук менен биргеликте колубуздан келген колдоону көрсөтүп турабыз.
бул кампа союзунан бери турган муниципалдык арендасы жок ушул кооперативге жумуш орду менен камсыз болгонго ушундай бир кайра иштетүүчү иши катышууга берилген болчу. Эми убактыңарды албай эле урматтуу коноктор келип ушинтип бир жакшынакай бизнес амалыкка катышып атканыңарга чоң рахмат. Ушул долбоордун жетекчиликтерине, койка уюмунун өкүлдөрүнө, Тамгай аймагынын элинин атынан жана өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Баарыңарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Кийинки сөз Ысык-Көл облусундагы органикалык департаментинин директору Касымова Кыял Турдугуловна сөз берилет. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу ачылыштын катышуучулары, өзүңүздөр жогоруда байкагандай, ушул койка долбоору тарабынан 2019-жылдан бери ушул иш-чара жүрүп келатат. Ошол иш-чаранын арасында койка ошо Ысык-Көл областу боюнча кооперативди уюштуруп, ошол ичинен Тосор органик кооперативи ыкчам түзүлүп, ушундай жакшы иш-чараларды жана көптөгөн алгылыктуу иштерди алып келүүдө. Ошон үчүн мен ошо Тосор органик кооперативинин лидерине жана мүчөлөрүнө терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Чоң рахмат. Биздин Тосор элинин аксакалдарынын бири Балгарак Аскаровага сөз беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чарага катышкан келген меймандар жана Тосор элинин тургундары. Мен кыска эле айтайын, мына бизге бүгүн кут конуп атат. Кутту илгери кармап калса, кут конуп деген. Мен айтарым ушул иш-чараны уюштуруп, ушул шире чыгарчу комплексти жасаган биздин Тосордун балдарына ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы жанакы жазып аткан проектиңер өтүп, ушундай иш-чара көрүп, ушундай конокторду чыгарга мен каалайм. Аман эсен болуңар. Чоң рахмат. Кийинки сөз Тосор органик кооперативинин жетекчиси Базаркулов Талант Абага берилет. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү АКШ аземдин коноктору, бүгүн мына жакшы күн болуп атат. Жылдан бери 21 мартта уюштурганбыз Тосор органик кооперативи. Ошондон бери мына Корея долбооруна катышып, айылыбыздагы өрүктөр, алмалардын баары калып калганына байланыштуу ушу долбоор жазганбыз. Муз ачкыч, анан сок чыгаруучу аппараттар деп мына койка долбоору ушуну колдоп берип, ыкчам 1,5 жылдын ичинде бизге алып келип коюп берип атышат. Баарын жеткизип беришти. Андан тышкары эле жериңер айдаган мотоблокторду алмаңарды арылалы деп опрыскивательдерди беришти. Буюрса баары ишке ашты. Биринчиден рахмат айтмакмын койка долбоорунун жетекчилерине, мүчөлөрүнө рахмат айтмакмын. Элдерди окутуп, алмаларды бутаганга, дарыларды даярдаганга консультанттар, агрономдор ушу жакшы иш алып берди. Биринчи ушулар койка долбоордун консультанттарына рахмат айтабыз. Могул ичинде ремонт, айыл өкмөтү жана айылдык кеңештин депутаттары кампанын ичине строй материалдарды алып берди. 218 миң, анан 40 миң сомдук эмелердин алып беришти. Жетөгүз фонд 2 миллион 700 миң сомго эмени алып берип атат азыр. Как кургатчы аппаратты алып берип атышат. Кудай буюрса түшүмүбүз жерде калбайт го деп. Биз азыр бурчиңерибиз берип салалы. Өзүбүздүн бир аз Тосор кооперативинин атынан бир аз подаркабыз бар эле, ошону берип койгулсак. Жи Юнгүн мырзага агенттиктин директорунун орун басарына. Иманбетов Ильяс Жегишевич мырзага. Тамгай өкмөт тарабынан ыраазычылык билдирели дейсиздер. Орун басары Зи Юнгун сыйланат жүз кат менен. Ван Гунг сыйланат. Чоң салым кошкондугу үчүн Тамгай өкмөтүнүн ардак грамотасы менен Сарыгулов Токтомуш Жамангулович сыйланат.
ресурстарын иштетүүгө чоң салым кошкондугу үчүн Тамга айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен Океев Сүйүндүк Бекбоев сыйланат. Yoldaşın emgeli zor, uçularına emgeli mutlu olsun. Bu sevgilisine çok rahmet, Karayel'den gelen çok azamatlar. Vaktalaylı onların silahları ömrünüzün olsun, rayındaşlık olsun. Elinizde olsun sağlık, köp köp emeğini versin. Uçular tavsiyeler. Amin. Подвалдарға қарағанда қалай жақсы сақталады. Bir iki ay, 3 aydan keyin produksiya жоқ болады. Ошон үчүн биз так ушундайлардан бир дагы бир 10 тасак эле жетиштүү болот экен да, жетиштүү болот экен. Мисалы үчүн ушул 2 ай, 3 айды тейлейт да жөнөдө. Бул эми азыр 8 саатта кантеди бунун бир экономический 8 саатта 1000 литр сок. 8 саатта 1000 литр. Asabı durup gayrı giyilir. 95 gradusda soğuk 20 minut aynı var. Ayrıca var hareketler. Böyle boşalmasına harfler şurada içine basını buluyor. Uzasına bu yıl yaklaşık böyle yüzlerde yazıp. Yolun üstleri tavsiye Жақсы oldu, iyi günlük. Emese бүгүнкү иш-чарага Тосор айылыбыздын шайыр апаларын кол чабуулар менен тосуп атабыздар. Жакшы шайыр апаларыбызды.
Çok rahmat. Olacak koysanızlar. Biz Tosor ayımızın yaptı kaynaklalarına. Bizimki canı kavay tangalay. Bizimki baktı kavay şangay. Hayda varsan muzikanı gülürüm. Kanki turam tokundanı davay. Davay, davay. Kanki turam tokundanı davay. Samgül tokun albay getirir. Uçkan kuştay asmanla sızamır. Özüm görmüş görmüş baharam. Öldürdürdük tatalık kurmuş terenim. Terenim, terenim. Öldürdürdük tatalık kurmuş terenim. Kırgız kuşu can yaştırdağı, Kırgız kuşu mahabatın sırları, Kırgız kuşu karataylardı yaşadı, Kırgız kuşu yürüdü cırgadı, 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 Kırgız kuşu yürüdü cırgadı, 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 Kırgız kuşu yürüdü cırgadı. Çok rahmat apam, dayım, бар болуңуз. Урматтуу конокторор, бүгүнкү биздин Тосор айыбыздагы жаштакай иш-чарага албетте Тосор айыл Там айыл өкмөтү, Тосор айылынын жалпы эли, ошондой эле Там айылдык кеңешинин депутаттарынын салымы абдан чоң десем болот. Эмесе азыркы сөздү Там айылдык кеңешинин төрагасы Азамат агайга бермекчибиз. Бүгүнкү салтанаттуу ачылыш азанынын катышуучулары, алыстан келген коноктор, биздин жетекчилер, губернаторубуз, акимибиз баш болуп биздин Тосор айылында жакшыракай иш-чара болуп атат. Урматтуу туугандар, айылда ачылып аткан ушу койка долбоору менен келген иш-чарабызга мына көп кишилердин эмгеги бар. Мына койка уюмуна чоң ыраазычылык билдирем баарына тең. Анын ичинде ошо Тосор айылынын дагы Талант Байке баш болгон биздин бир туугандар көптөн бери иштеп жасап ушул проектте көп иштерин эмгектерин жумушады. Анын ичинде биздин айылдык кеңештин депутаттары да жөн турган жокпуз. Баштан бери колдоо көрсөтүп Тамга Тосордун Там айылдык кеңештин депутаттарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин жанагы флаг сообществосуна ремонт иштерине айыл өкмөттүн бюджети менен депутаттар менен биргеликте ушундай акчаны которуп бердик. Кудай буйрса дагы колдоо көтөрүлгөнгө, колдоо көрсөткөнгө аракет кылабыз. Мындай иш-чарабыз дагы жер-жерлерде ачыла берсин деп тилек кылабыз. Ушул ак жолдо ишкана болсун. Жалпы Тосор элине, жалпы ушул биздин өрөөндөгү айылдарга дагы пайдасы тийген жакшыракай ишкана болсун деп тилек кылалы. Жалпы чуркаган, шарпы эмгек кылгандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүн кичинекей бир айылдык кеңештин атынан жакшыракай грамотабыз бар да ошону долбоору менен тыгыз иш алып барууда Тосор айылынын өсүп өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн Тосор органик айыл чарба кооперативинин төрагасы Базарполов Талантбек агабыз жана комитет мүчөлөрү сыйланат. Кол чаап койсоңуздар. Мындай иш-чара болуп аткандан кийин аялдар чыгып жаштакай иштеп берген ак жолдо ишкана болсун. Кишилерге ийгилик кылабыз. Жалпы кеңеш колдоп бергенбиз, колдой беребиз. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Азыр шайыр аталардын мүчөсү Кычан агайыбыз сиздерге жакшы үнү менен белек тартууламакчы. Эмесе алдыңыздарда Кычан агай. Кол чаап коштоп туруңуздар. Бардыгыңыздарга бүгүнкү майрамыңыздар менен
Sözü Ömür Sultanov'daki ataqlı жетекшimiz Оны Қанымгүл Досмамбетованыкі қиылып тұрам. Görgümünün maskılgan O şu törmenin çoluktır Encedim seni sağınır Jatıra üskön gültürün Jakamam üzüp tağınıp Kuşu oyun salı çelik Aygulumdar menin carışı Tobağız kımbalalı Tağıldı çekip çalışıp Tergeni ancaları sağ Oncolu gayra tavışıp Oğlunsa son gündü Maskada Türkçe çağırı Parada kıyılıp duran kuş gibi kımbat durgun balaca men toyup çaştık kesildin ay mezgilim buldum talaşa kıyılıp duran kuş gibi altay kımbat durgun balaca Жақсылықтарға үніңіз өшпесін дайын бар болыңыз.